Салам достор, Кореянын, Түштүк Корея өлкөсүнүн Сеул шаарынан салам айтабыз. Артыңыздарда көрүнүп турган бул экран акыркы учурда интернетте жаңылык болуп атат. Ошол экранга келип сиздерге бир аз маалымат бере кетели дедик. Бул маалымат айта кетүүчү студенттерге азын-аулак болсо да, бирок мен тилекке каршы Түштүк Корея өлкөсүндө эмгектенип жүрөбүз. Студент болуп окусам деген ару максаттар бар. Албетте азын-аулак бир арман десем болот. Бирок мен бул жакта студент болуп окуган жокмун, иштеп жүрөм. Ошондой болсо дагы студенттерге дагы болгон билген маалыматымды айта кетейин дедим. Корея мамлекетине кантип келсе болот, кантип студент болуп бул жакка окуса болот. Албетте ал нөлдөн башталат. Корей тилин билиш керек, корей тилин окуш керек, корей тилин жакшы билгендер, жакшы түшүнгөндөр Кореяга келип, албетте бакалавр системасы боюнча же болбосо Кыргызстандан бакалавр системасын бүтүп, бул жака магистратурага да келип окуса болот. Акысыз курстарды, акысыз окууларда тапса болот. Контракт менен окуса деле болот. Айтор бардык жолдору бар, бардык жолдорун тапса болот. Адамдын болгону кызыгуусу керек жана анын артында чоң эмгек талап кылынат, эмгек кызыгуу болуш керек. Мен былтыркы жылы 2019-жылы Кыргызстанга барып келдим. Өзбекстан аркылуу кайра бул жака кайтып келдим эле. Ошол кайра кайтканда, Кореяга кайтып келатканда самолетто бир өзбекстандык студент менен чогуу келип калдым. Андан сурасам, айтат, Корея мамлекетинде Сежонг университетинде окуп бүтүптүр. Бакалавр системасында ушул Кореядан окуп бүтүрүптүр. Корей тилинде эркин сүйлөйт экен, орус тилинде эркин сүйлөйт экен, англис тилинде эркин сүйлөйт экен. Бакалавр системасында ушул жактан окуп бүтүрүптүр. Андан кийин магистратураны да ушул жактан бүтүрүптүр. Быйыл 2020-жыл докторантураны да ушул жактан жактап атат. Докторантураны да быйыл ушинтип бул жактан Кореядан аяктап атат да. Анан мындай сүйлөшүп келип, аябай мен дагы биз дагы ушундай болсок болот да, бизде эч кандай бирөө кой деген жок, бирөө эч кандай тоскоол болуп аткан нерсе жок. Болгон адамдын өзүнүндө гана негизги максат жана ошонун артында чоң бир эмгек талап кылынат да. Болгону бардык ошондой мүмкүнчүлүктөргө, ошондой деңгээлге бардык адам жетсе болот. Болгону максат жана аракет ал бир кагаздын барагындай. Кагаздын бир бетинде максат жазылган болсо, бир бетинде аракет. Же болбосо кайыктын эки калагы, бир тарабы максат болсо, бир тарабы аракет сөзсүз. Буга чейинки бизде окуткан, тренингтерди өткөн Идрис Айтбаев, Нуржигит Кадырбеков, белгилүү бир ораторлор, белгилүү бир мотиваторлор буга чейин бизге жеткиликтүү деңгээлде эле мотивациялык сөздөрүн айтышты, акыл назаттарын айтышты да. Болгон бизде аракет гана жетишпейт. Ушундай деңгээлге баарыңыздар аракет кылсаңыздар, жетсеңиздер болот. Биз эми келечек көрсөтөт, убакыт көрсөтөт. Бул жактан азырынча Кудайга шүгүр, бирок тагдыр буйруп, ар ким өзүнүн тагдыр буйруган жеринде рызкысын таап жеп атат десек болот. Кудайга шүгүр, жоктон көрө жогору ушул Корея мамлекетинде эмгектенип ушул жакта иштеп жүрөбүз. Убакыт көрсөтөт, алтыда дагы биз дагы окуйбуз деген пландар бар. Балким Кореядабы, балким Кыргызстандабы. Айтор, ал убакыт көрсөтө турган нерсе. Кайрадан кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө деп туралы. Эми дагы суроолор болгон болсо, балким кийинки видеолордон жооп беребиз, же болбосо кийинки чыгарылыштардан жооп беребиз, же болбосо комментарий аркылуу жооп беребиз десек болот.